Dini ilimdi alууда, шариат илимин алуу жана ошол шариат илимин алууда устазтандуу деген темада сүйлөшөбүз. Топтоп бир сөз айтканда илим жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн иншалла. Бул сөзгө киришүү үчүн Аллах Таала Кур'андагы бир аят жана ошол бир хадистин негизинде сүйлөбүз десек да болот. Ушуну биз бүгүнкү күндүн темасы дейбиз. Ал темада аятта айта турган болсок, биринчи Нахл сүрөсүнүн 43 аятында Аллах Таала Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун деп айткан. Аяттын мааниси сурагыла илим ээлеринен, эгерде билбеген болсоңор. Аллах Таала буйруп айтып атат, кайсы бир маселени билбесеңер, мына ошону билген адамдардан сурап билгиле. Кайсы бир маселеде чындыгында биздин кээ бирки маселени билгенибиз менен билбеген маселелерибиз да бар. Ошону сөзсүз түрдө билген нерселерден тактап билгиле деген буйрук болду. Дагы бул аятта мындай түшүнүлөт: эгерде билбесеңер, билбей жүрө бергиле эмес. Кыяматка барганда сөзсүз түрдө биз жооп беребиз. Кайсы жерге чейин биз билишибиз зарыл болуп амал кылганга чейин. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям талабул илму фаридатун ала кулли муслим ва муслима. Ар бир мусулманга, мусулман эркек жана мусулман аялга илим талап кылыш фарз деп айткан. Фарз деген 5 убакыт намаз сыяктуу эле фарз. Бирок ал деген сөз каерге чейин фарз? Кайсыл жерге чейин фарз? Ушул биз күнүмдүк жашообузда аткара турган иштерибиздин шариатын билип коюш фарз. Кайсы жерге чейин? Күнүмдүк биз күн сайын тамак жейбиз. Тамак жейбиз, ошол тамактын шариаттагы ордун билишибиз фарз. Кайсыл нерсе адал, кайсы нерсе арам. Өмүр бою чочконун этин жеп жүрүп, кыяматка барганда, Аллахым, мен билбей калыпмын, шариатта арам болгондо мен жебейт болчумун, жандагыларым айтпаптыр десе, ал сөз өтпөйт. Себеби Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Билбеген болсоңор, билгендерден сурап билгиле депчи. Ошондой эле 5 убакыт намаз окуйбуз. Аллахым, мен намазды билбей жүрүпмүн деп намаздын бир күндөрүн кылбай ката кылсак, Аллахтын алдына барганда биз үзүр айта албай калабыз. Сөзсүз түрдө аны сурап алыш керек. Ошондон пайгамбарыбыз фарз деген. Пайгамбар илим алыш фарз дегендин мааниси ушул жерге чейин. Күнүмдүк биздин жашообузда колдоно турган шариат илимин билиш бул фарз. Бирөө өмүр бою бир тууганы менен мамилени үзүп жашады дагы, кыяматта биз өткөн кутбада айттык го, тозокко түшүүчүлөрдүн катарында болду. Аллахым, мен билгенде мунтпейт болчумун дегени өтпөйт. Анткени буну сурап билиш фарз. Экинчи хадис, бүгүнкү күнгө тема боло турган хадис: Иктараба саа. Кыямат жакындап келатат. Бул дүйнөнүн, биз жашап турган дүйнөнүн бүтүшүнө жакындап келатабыз. Бул дүйнөнүн кыяматтын эң чоң белгилеринин биринчиси Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп жиберилиши кыяматтын эң чоң белгиси. Бул бир. Ал кандай белги? Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан кийин пайгамбар келбейт. Башка пайгамбарлардын доорунда дагы могул пайгамбар келет деген китепте белгилүү болгон. Бирок пайгамбарыбыз хатамун набийин, пайгамбарлардын эң акыркысы. Мындан кийин пайгамбар келбейт, кыямат келет. Жана андан пайгамбарыбыз келип өз рисаласын жеткирип кеткенден кийин, динди жеткирип кеткенден кийин дагы 14 кылымдан ашуун жылдар өттү. 1400 жылдан ашып кетти. Кыямат жакындап атат. Жана кээ бирки кыяматтын белгилерин дагы көрүп эле атабыз. Бул сабактарда өтүп атабыз. Дагы бир кыяматтын белгилеринен бири пайгамбар алып келген дин үйрөтүп турган шариат илимдери көтөрүлөт. Илим эл арасынан көтөрүлөт. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Сахих Муслим жана Бухариде келген хадис: "Инналлаха ла яқбидул илма интизаан янтази'у минан нас." Чындыгында Аллах Таала илимди ушундай эле элдин колунан алып койбойт. Мисалы биздин арабызда, Аллах ыраазы болсун, чоң илимдүү адамдар бар, көпчүлүгүбүз билебиз. Ушундай эле эртең менен турганда эле илимди жок кылып койбойт. Адамдардан бир нерсени колунан жулуп алгандагы эле жулуп албайт. Мисалы кээде бир адамдын колунан жулуп алса, бул алып алды деп эле. Аллах Таала илимди алып коет адамдардын арасынан, бирок жулуп албайт адам. Валакин бирок мындай сүрөттө алат:
yaqbidul ilma bi qabadil ulama. İlimdi alat, adamların arasından ilimdi alımdарды alıp koyuş menen. Bizdin şariat ilimlerinden жақшы bilgen, Allah'tan korkon söylese, bul ayet, hadis, amanat. Peygamberдің minbarında oturup söylep atam dep, Allah'tan korkup, ulema-ul Rabbani, Allah'tan korkon alımdарды Allah Taala alıp koydu. Bu yerden köz jumat. Kançalagan bizdin ilimdi alım damlalar ötkende barız kaygırdığa, bul uşul doğurdun kıyamati geletkandığa, uşul жердин kıyamati geletkan. Hatta oşentip Allah Taala ilimli adamlardı alıp koyuveret. Oşentip İza lem yatruk aliman. Jer betinde alımlar kalbagan uçurda ittakadan nasu ruusan juhala. Adamlar ilimsiz adamlardı, cahil adamlardı başçı kılıp alınat. Bul bilet, falan bilet dep tur anı ustaz görüp alat. Şeriatты bile turgan dep alıp көрөт dagı. Fasuilu. Oşol ilimsiz adamlardan suraşat. فَاَفْتَوْا بِغَيْرَ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا. Anan al bilmestenle urdurup sorularga жооп берип кетерет. Şeriattагы tak malumat tak tabastan sorularga жооп берип кетерет. Fatva berip кетет. Өзү адашат, жана башка адамдарды дагы адаштырат. Кыяматка жакындап аткан, Аллах Таала жер бетинен илимдүүлөрдү көтөрүп аткан доордо жашап атабыз. Жана бул доордо көпчүлүк билбеген адамдарды дагы başçı tutup andan şeriat ilimlerini sıra verir. Anı biz körüle жүрөбүз, bilbegen adamlar dagı суроого жооп берип кетет. Natijada özü adaşat, жана başka adamları dagı adaştırат. Бүгүнкү темабыз ушул нерсе туугандар, şeriat илимин алышыбыз бизге зарыл. Жана ошол şeriat илимин алганда дагы татыктуу адамдардан суроо алышыбыз бизге зарыл. Анткени адам билбей суроолорго жооп берип, şeriаттагы бир орундарда айткан болбосо, ал адам өзү адашат, ошону менен бирге бир коомду дагы адаштырат. Аллах Таала жерге китептерди түшүргөндөн кийин бизге Куранды түшүрдү. Адамдар эки топко бөлүнгөн. Жер бетине түшкөндөн баштап эле. Алардан бир тобу алим, ушул шариат илимдерин билүүчүлөр, экинчиси жахил, шариат илимдерин билбөөчүлөр болчу. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айткан, Мужадил Зумар сүрөсүнүн 9-аятында: "Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Билгендер менен билбегендер барабар болушабы деп Аллах Таала айтат. Тагыра айтканда, алымдар менен алым эместер, жахилдер барабарбы? Албетте барабар эмес туугандар. Биз могу жана хадисте айтып атабыз го. Өзү билбестен суроолорго жооп берет дагы, өзү адашат, башкалар дагы адаштырат. Мисал кылып айтайлы экен, курук болуп калбаштык үчүн. Ушул күндө шариаттагы кээ-бирки арам болгон нерсени алым эмес, жөнөкөй адамдарда биле турган жөнөкөй маселе бар. Бирок ошону дагы туура эмес жооп бергендиктен элдер туура деп түшүнөт. Мисалы, уурлук кылыш арам. Бирөө жарым айтат, уурлук кылса адал депчи. Арам. Бирөөнүн акысын жесе арам. Кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдаланса бул арам. Туурабы? Бирөөнү тоноп алса бул арам. Бирок тилекке каршы ушул нерсеге дагы жооп бергендер бар. Ал жооп бергени кандай? Эми арам нерселерди дагы кылган болсо, садака чыгарып койсоң, кайрымдуулук кылып койсоң, бул арам нерсени ошол кайрымдуулук тазалайт деп туруп, мени отравление кылгандар бар. Ошого ылайыктап кылсак болот экен депчи. Кээ-бирки мисалы, взятка менен иштеген адамдар садаканы аябай чыгарат. Билесиздерби? Взятка менен арамдан акча табат дагы мечит салгандар бар, кайрымдуулук кылгандар бар, 5-6 үй бүлөнү карагандар бар. Бар ошондой. Окууга анча-мынча туалеттерди каржылагандар бар. Аны эмне деген? Бул жумушуңду таштайсыңбы же башка кылайын десе, ушундай фатва берген. Бул жерде эки проблема бар да биринчисин. Биринчи проблемасы сураган адамды тапканда. Себеби өзүндө проблема дагы, эгер Аллахтан корккон алымдан сураса, ал жооп бербей койт. Болбойт, мунун арам дейт. Ошого боло берет деген бирөөнү тапкан, ошого айыпты жүктөш керек да. Ал урдура берет. Эми садака кылып койсоң боло берет. Кичине далилдерге тураган. Бул закат деген нерсе, бул тазалоо деген, мал дүйнөдөгү арам нерселерди тазалап коет дегендей мындай деп туруп фатваны берген. Болду, арам ишти кылсам боло берет экен, бирок садака кылсам ошону менен жуулуп кетет экен деген шек бар. Мунун бир нечесине
биз учураган күндөр болгон. Болбойт десе эмнеге болбойт? Сенден дагы күчлөр болот деген алып келип дакан аягына чейин чыккан күндөр да болгон. Бирок тилекке каршы напсиге ошол нерсе жагат экен да. Ушул жирный жумуш, жирный соода, жирный иш ичине кайрымдуулук кылып койсо бул арам, бул адал болуп калат. Туугандар, закат деген сөз бул адал акчадан берсең, адалдын ичинен, ошонун ичинде кокус бир шек болуп калса ошонун ичинен чыгып кетет. Бул бир. Экинчиси бул адал ырыскы берген Аллахтын байлыгынан садака берсе, адамдын жүрөгүндөгү бахылдык деген ооруну тазалайт туугандар. Негизгиси. Закат бул тазалоо, бирок ал адамды эмне деген акчага болгон кулдуктан тазалайт. Сараңдыктан, бахылдыктан тазалай турган нерсе. Ал бир жерде мисалы взятка менен иштеп туруп ошонун акчасын алып, жосун бир жерде тоноп туруп, ошол жерде бир жерге налог келип туруп, ошодон түшкөн акчасын атайын садака кылып койсоң, жарым адал, жарым арам болбойт. Бардыгы арам болот. Куду бул денеге нажас тийип калса, ошону кайра эле нажас менен жууган сыяктуу болуп калат. Арам бойдон калат.